Бүгүн Бишкек шаарында барлык эркектер үчүн аттуу тасманын бет ачары болгон жатат. Бүгүнкү сурамжылообуз мына ушул темага арналмакчы. Жоопкерчиликтүү, ооба, жоопкерчиликтүү мырзаны тандаш керек. Өзүнүн сөзүнө турган, өзү эмнени каалаганын жакшы билген. Жоопкерчиликтүү экенин каяктан билсе болот? Айтыбы кылат. Кандай айымдар тандаш керек? Негизи көбүнчө эркек балдар айымдарды өзүнүн апасына окшоштуруп тандашат экен да, көп учурда ошондой экен. Анан менин оюмча кызды тандаганда сулуулугуна эмес, главное ички дүйнөсүнө, анан сени сыйлагандай болуп, сенин үйлөгүлөрүңдү сыйлагандай болсо болду. Нурис айымдын апаңызга окшош жактары барбы? Окшош жактарыбы? Ооба. Бар. Экөөтөн кечке укташат. Жоопкерчилигине көңүл бурам, жоопкерчилигине, орусча воспитание деп коет эмес, тарбиясына. Анан эркектер мындай болот да, анан байкаса болот, эжесине кандай мамиле кылат, апасына кандай мамиле кылат, ошонусуна көп маани берем. Биз өтө позитивдүүбүз, эми ар кандайбыз да, ойлоно турчу жерде ойлонуп коебуз, күлө турчу жерде күлөбүз. Но көбүнчө позитивдүү үй бүлө болгонго аракеттенебиз. Могу балаңарды аябай мактадыңар эле, жакшы күйөө болуп берет деп. Акча таппайт, шкаф сынык. Алла мунун арты кайра. Силерге идеалдуу эркек деген кандай болуш керек? Идеалдуу эркек бул акчаны көп тапкан, бирок ар дайым жаныңда. Жараткан роль жаккан жок. Негизи жашоодо сыноону көргөн ролду жараткым келет. Бул жакта 3 үй бүлө бар, бирөөсү аялым кемсинткен. Мен күйөөмөн көбүрөөк акча тапкан, анан үчүнчү баягы ажырашкан бала да. Бул нерсе азыркы күнүн эң актуалдуу нерсе деп ойлойм. Кандай роль аткардыңыз? Ролдо болсо атасынын ролун аткардык ошол жактан. Кызыктуу моментим бул эң көчө үй бүлө жөнүндө. Энди үйлөнгөнүмө 15 күн болду. Анан кийин болсо үй бүлөдө кандай нерселер болуп аткандай бүт нерсени көрүп, ойлоп калдым да, кинодо кандай болсо бизде семьяда ушуну болот экен деп, ошону эмит кылдык да. 15 күндө кандай жыйынтыкка келдиңиз? 15 күндө кыйналган учурда болот экен. 15 күндө жетиштиңиз. Азыр кенжемдин боюнда бар. Бижималыктан ошолда эментип жүрөбүз. Эркектер менен көп болуп атпайбы, зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук, абьюзерство, харассмент ошол темалардын баарын биз акырын майталап чыгардык да. То есть бул жерде 3 эркек үй бүлөлүү проблемалар бар, бошко чейин баргыча өзгөрөт да. Машинада кетип барат эле аялдар түлөшүп кете берет ошондой кино. Менин каарманым бул жертва абьюза деп коет да. Ооба, күйөөсү баскынтат, анан азыркы учурда биздин жашоодо ушул нерсе аябай өнүгүп атат да. Ну что печально. Анан ушул ролду жаратып атканда кадимкидей ошол өзүмдүн персонажыма аябай ичим күйдү. Разбойдун пиратский версиясы боюнчабы, мен укканыма караганда Казакстанда ошондой экен да, кайсы кино болбосун, бир 2-3 күндөн кийин ошол телеграм каналдарга чыгып кетет экен. Бул кандай десем, туура эмес нерсе албетте. Анткени деген ушунча адам иштеди, ошонун эмгеги желип кетти, дагы канча адам көрмөк. Кылган эмгектин акыбети кайтыш керек да, кайтты, шүгүр, Кудай шүгүр эле. Бирок ушундай бир туура эмес нерселер болуп атат. Жараткандын көзү бар, жараткандын көзү түз дейм. Бир нерсе болуп калар, башка бул жеринен мейли башка жерине минус болуп атса, башка жери плюс болушу мүмкүн да.